бүгін қой терісін жамынған адамның құқығы деп елді емдеге жеткілді. Бүгінгі күні соғыстың түрі өзгерген. Мына ұшыменен біздің келешек буын жастарды талқылап жатады. Құрметті мекендестер, бұға деген точка қойышымыз керек мұндан ары. Егер мына бүгін қайрыларды қырдық, егер билік тараптан ешқандай мерге, жергілікті тиісті органдарға чара көрмесе, ел өзі чара көреді. Бүгінгі акцияның қатысушылары, урматтуу журналисттер, саат 12-ден өтіп баратат. Ушул бүгүнкү иш-чара боюнча биз атайын билдирүү бергенбиз, эсиңиздерде болсо 11-мартта. Бүгүнкү нааразычылык акциясын жабык деп жарыялаймын. Рахмат келип бергениңиздерге. Азыр аман бол сунуштап аткан маршты ким макул болсо өзүңөр чечкиле. Себеп дегенде жоопкерчиликти кырк чора албайт. Ар кимибиз өзүбүз алышыбыз керек жоопкерчиликти. Жанагындай мыйзам бузганга жол бербешибиз керек. Азыр подземкага түшүп, аллея менен басып, көчөгө чыкмай жок. Каттыны тапшырып. Ана ал жерге барып, кыйкырып ызычуунун кереги жок. Эгер бара турган болсо, катты тапшырып, кана кетип алыш керек. Аппаратынан бирөө чыга алсыңыз? Мусабекованы чакырбайм да. Мусабекова. Мусабекованы чакырасың? Аман бол. Мен бул жерден дагы бир жолу окуп коеюнчу, жогорку кеңешке эсептен келгенибиздичи. Бул жерде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши баш мыйзамдын 31-ci, 37-ci берелесине таянып, тез аранын ичинде бир жыныстуу азчылыктар жөнүндө гей пропаганда кылууга, коомчулукка жайууга каршы мыйзам кабыл алсын. Жана буга чейин биринчи окуудан өткөн бейөкмөт уюмдары жөнүндө мыйзамды кайра көтөрүп кабыл алып берсин деген талапты коюп атабыз жогорку кеңешке. Түшүндүңүздөр да? Буга чейин Турсунбай Бакир уулу, Надира Нарматова, дагы бир 3 адам ушул бейөкмөт уюмдары жөнүндө мыйзамды көтөрүп чыгышкан экен. Биринчи, экинчи окуудан өтүп, анан кийин үчүнчү окууга келгенде эмнегедир башка бир адамдардын, башка бир бейөкмөт уюмдарынын кийгилишүүсүнүн негизинде бул мыйзам токтоп калган экен да. Бул кийинки келген жогорку кеңеш ушул мыйзамды унутта калтырганда, мына кече күндө өздөрүнүн сөздөрүн уктуңуздар, атайын айтып чыгышпадыбы? Ошондон улам биз айтып атабыз. Мурунку баягы жогорку кеңештин депутаттары көтөргөн мыйзамды кайра көтөрүп чыгышсын булар. Ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө. Ал жерде так жана даана жазылган, кайсыл бейөкмөт уюмдары кайсы жактан каржыланса, алардын жүргүзгөн саясаты Кыргызстандагы жасаган иш аракеттери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келбей турган болсо, аларды ал бейөкмөт уюмдарды жабууга мыйзам керек да. Ошол мыйзамды булар колдоп берсин деген талаптарды коюп атабыз. Туура, ошондо Замир ака мына келди. Кагазды алган, эже. Келип коесуздарбы бул жака? Саламатсызбы? Ой, ким деген эди атың айтпайын ана. Аймурабы, Гүлмурабы, Эймирабы. Жок, байке эме койсуң. Биз бүгүн мэриянын астында нааразычылык акциясын өткөздүк. Ошол жерден бир нече талаптар болду. Ошол талаптарды кагаз бетине түшүрүп, мына сиздерге берип атабыз. Биз мен төрага кабылган жогорку кеңешке президент. Жок, бул жерде жазылган. Кыргыз Республикасынын Жээнбековго, Жумабековго, анан Абылгазиевке да баары берели да. Мен ошо. Жок, мындайдан үчөө дагы бар бизде. Бар. Мен анда мо төраганыкын алайын. Жок, төраганыкы деп ушуну ала бериңиз. Ой, күрөөнү кол коюп берейин ана, кызым. Жок, болду, эме. Байке, мына алды эми өзүңүздү тааныштырып, бияктарга айтып койсоңуз. Мен жогорку кеңештин каттар жана жарандар кабыл алуу бөлүмүнүн консультантымын. Кырбашева.
Кырбашева. Кырбашева. Атыңыз? Эльвина. Уктуңар бәріңер. Колмо алып Мына алып белгілі ол тезе. Аманат. Алған албаған. Қабыл алсын. Бул карт бүгүн жетет. Анан негизи 14 рабочий күнүнүн ичинде. Жоқ, қандай бір жооп беріледі. Ооба, 14. Анда 14 күн күтөбүз да. Жол баягы мыйзам чегинде жооптуна карата анан калган аракеттерибизди ошого карата кылалы, туурабы? Бул адам президентке президентке хат жолдоп ал жерде штаб коюп биринчи талап